Сардал Досуанын майлуу суу лампа заводунда иштеп жатканына 20 жылдан аштыр. Ал даяр болгон электр лампаларын текшерүүдөн өткөрүп, кээде башка да жумуштар жасайт. Мурда 20 000 сомго чейин айлык алчубуз деген Сардал айым соңку жылдары жумуштун көлөмү жана майнасы азайган айтып, буларды кошумчалады. Заводубуз жакшы эле иштеп атат, баары түзүк. Эми ушул заводубуз анча лампа өтпөгөн үчүн сураныш электромдо киргиз неф алса жакшы болот эле. Ошо иштеп турса ушунча адамдын пешенелерине, тагдырларына, жаштары кетип атат балдарын таштап. Кетпей калса ушу өзү иштесе завод баары жакшы болмокта. Досуа заводдо иштеп жаткан 1795 жумушчунун бири. Бул жайда анын баласы да иштейт. Алар завод жабылып калса, жумушсуз калабыз деп кооптонууда. Анткени соңку 3 жыл аралыгында эле 1300 адам жумуштан айдалган. Алардын арасында Гүлзада Кубанычева да бар. Ал заводдун жетекчилигинин чабалдыгынан жергиликтүүлөр жумушсуз калып жатканын айтат. Биздин бир айдын азыр, мисалы үчүн, обороту 100 миллион сом. Анын арасынан бухгалтерский учет боюнча 30% должен составлять заработная плата. А у нас сейчас заработная плата по заводу составляет где-то 20 миллионов сомов. Ал хотя бы 30 миллионов сомов составлять десе деле биз өзүбүздү кушать эткен жокпуз. Ал неправильная информация берип атат дагы, кайсыл жактан убыток көрүп атабыз, кайсыл жактан прибыль көрүп атабыз, аны көрсөтпөй эле элди коргоп сокращенияга алып атпайбы? Сами себя кушайте, силердин численностуңар менен мы не вытянем завод деп алдап атат. Ал эми аталган заводдун жетекчиси жыйындардан бошобой жатканын айтып, бизге маалымат берген жок. Ордуна коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Аваскан Арзыкулова заводдун абалы менен тааныштырып, жумушчулардын кыскаруусун мындайча түшүндүрдү. Былтыр 100 миллионго жакын лампа чыгардык, себеби производствонун реализация азайып кетти. Себеби лампа накаливаниянын Россиянын эмеси 100 ваттан ашык албай кошту. Бизден Украина 25% антидемпинговый налог алып койду. Биз андан чече албай койдук. Ал өзүнүн потребителин защищать этип ушундай налог кылып койду. Анан кийин Майлуу суу лампа заводунан өткөн жылы 100 миллион дана электр лампасы чыгарылган. Бул сандар 2018 жылга салыштырмалуу дээрлик 22 миллионго аз. Ошол аз көлөмдө чыгарылган электр лампаларында сатуу жылдан жылга кыйынчылык жаратып жатыптыр. Анткени көпчүлүк өлкөлөр энергияны аз сарптаган лампычкаларды сатып алууда. Ал эми алар альтернатива катары чыгарган электр энергиясын үнөмдөөчү лампалар баасы жогору болгондуктан рыноктон ордун таба алган эмес. Бул муздак лампа, ондой ысыбайт. 10 ватт эле да. Себеби токту 10 ватт, 10 эсе токту аз жейт да бул. И 10 эсе көп күйөт. Ушул болгон бунун баасы 156 сом. Бизде ушул буфетте сатылат азыр. 300 миңдей лампабыз бар складыбызда. Ошону баасы боюнча кичине конкурентоспособный болбой атат да. Например, Кытайдан келген, жанагы контрабандадан келген качествосы аябай низкий лампалар арзан деп эле элдер ушуну алып атат да. Заводдо иштегендер аны сактап калуу жана өнүктүрүү үчүн бөтөлкө идиштерди чыгарууну пландашкан. Бирок майлуу суу лампа заводу 2009 жылы банкрот деп табылгандыктан анын статусуна улам эч ким насыя берүүнү каалабаган. Биз дагы эле спец администрированиядабыз. Ошол үчүн кыргызский российский фондго кайрылдык эле, акча бергиле, стекло изделия чыгарайык, банка, бутылка деп. Бирок биздин статусубуз спец администратор болгондон бизге акча бере албады. Фонд, кыргызский российский фонд. Жумушчулар арасында заводду Кыргыз нефтегаз ишканасы өзүнө алат деген кептер айтылууда. Бирок азырынча эч кандай расмий маалыматтар жок. Белгиге кетүүчү жагдай заводдун 240 миллион сомдой эски карызы бар. Завод банкротко учрагандан кийин көз карандысыз баалоочулар аны миллиард сомго баалашкан. Белгиге кетсек, аталган завод 1967 жылдан иштеп баштаган. Анда 7000ден ашуун адам эмгектенип турган. Өндүрүлгөн электр лампалары ушул мезгилге чейин Орусия, Казакстан жана Түркмөнстан сыяктуу өлкөлөргө экспорттолуп келет. Кабылбек Өшкөнбай уулу, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.